Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул студент досторго арналган поэзия кайрактарына көңүлүңүздөрдү бурдук. Ал эми биз кесиптешүүбүз бул жакка отуруп калганыбыздын себеби биздин студияга келген студент достор менен биздин коноктор менен сиздерди бир катар тааныштыралы. Ооба, бүгүнкү биздин конокторубуз Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин студенттери Калымбек Талипов, Гульзия Мамазиева, Мыктыбек Бактыбек уулу жана Эмилия Муктаровалар биздин конокто. Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Маанайлар кандай? Алгач эле майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Майрамдык маанай мыкты деген ишеничтебиз. Келиңиздер, биринчи телекөрүүчүлөр менен амандашабыздар. Амансыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баарыңыздарга кутман таң. Ар бир таң, ар бир инсанга жакшы маанай тартуулап, ар дайым жакшы, позитивдүү көрүнүштөр күндөрдө. Бүгүнкү таң сиздер үчүн өзгөчө башталса керек, анткени дегенде майрам, майрамдык маанайлар мыкты, Буюрса мыкты, жакшы. Анда келиңиздер чекесинен өзүңүздөр жөнүндө тааныштырып, ошол канчанчы курстун студентсиздер, ошол боюнча кененирээк айтып өтсөңүздөр. Менин атым Калымбек, 99-сынып. Ошо искусство факультетинде окуйм. Буюрса быйыл бүтүрүүчү курс, 5-курс, акыркы курс. Ошол маданият формагында азыр буюрса эмгектенип келатабыз. Анан бүгүн насип экен сиздер чакырып алып эфирге конокко келип калдык. Жакшы. Гүлзия. Мен Муктарова Эмилия, биринчи курспун. Биринчи курстун студенти. Кече дагы барып биз ошол сиздердин группаңыздар тууралуу даярдап келгенбиз, Ал эми Бактыбек искусство факультетинин 4-курстун студентимин. Ошо. Мен Гульзия Мамазиева, 1-курс студентимин. Жакшы, эми суроолорубузду узата берели. Студенттик күндөр бул негизинен аябагандай кызыктарга бай келет эмеспи? Эми сиздер менимче кызыктарын көрүп койдуңуздар болуш керек, азыр мына бүтүрүүчү курс болуп. Кандай кызыктарга бай болду студенттик күндөр, эмнеси менен эсте калууда дегендей? Студенттик күн эми көп нерсе болот экен. Кызыктуу күндөр арасында анча-мынча минустар дегендей. Студенттик күндөрдөн эске калганы ошо бизде шерин өткөргөндө акча жетпей калган, ошо себеп болгон 2-курста. Ошондой кызыктар болот, көп эле толтура. Шерине көп эле жол болсо керек. Көп болду. Көп болду. Анан буюрса акыркы курста да үлгүрүп калалы деп көп группаштар кылып шеринелерди. Сонун ошол. Сизге бир суроо берейин ушул жерде дароо эле. 5-курска чейин окудуңуз, эми канча аспапты үйрөнүп алдыңыз? Мен 5-курска чейин эми бизде тармактарга бөлүнөт искусствода, эстрада, билим берүү, алардын ичинде спец, фортепиано, комуз жана башкалар. Мен 2 инструмент үйрөндүм, гитара менен фортепианода. Ал эми бул жакта биринчи курстун студенттерине студенттик күндөрү өзгөчө болуп атса керек, анткени дегенде жаңы келип, жаңы жашоо, жаңы таанышуулар дегендей. Кандай башталды, кандай кызыктарга бай болуп атат, деги эле жагып атабы? Сонун болуп атат. Мугалимдер, агайлар сонун. Сабактарыбыз кызыктуу өтөт. Күнүгө ар кандай вокал сабактары, фортепиано, кызыктуу сабактар. Бизде деле ошондой клавиш, барабан, ошолорду өтөбүз. Ошо баары сонун. Анда эмесе алгачкы сиздерден бир ырдесте болсун, алгач эле ырдаталы сиздерди. Биздин телекөрүүчүлөр таап ырдаса керек. Ким биринчи кайсыл чыгарманы аткарып берет? Задан баштайлы. Мирбек Менин да жаным өз бактым үчүн кошконго толуп калдым бар түшүнчү оймоктой болгон эрдиңнен сенин өңүмдө эмес күндөсү түшүмдө Çada
Чындыгында эле эртең менен тамак аябагандай ооруп калат, азыркы убакта суук болгонуна байланыштуу дагы. Анан ошонун дагы сырларын мугалимдер үйрөтөт атабы, эртең менен үндү ачыш үчүн эмне кылыш керек деген сыяктуу. Ооба, эртең менен университетке барып сөзсүз түрдө распевка болот бизде. Ошо үндү калыбына келтириш үчүн эртең менен распевка болот. Андан кийин ырдайбыз да. Андан кийин анан үн акырындан ачылып баштайт. Үн ачылгандан ырдайбыз. Ага чейин бизди ырдатпайт. Үнүң үзүп аласың, анан башка ушундай сыяктуу нерселер менен. Эми сиздерге дагы да болсо суроолорду узата берели. Анан бул жерде азыр чындыгында башка факультеттерден айырмаланып сиздердин факультетиңиздер бул чыгармачыл жаштардын башын бириктирет. Анан менимче ар дайым шаңдуу болсо керек, ошону менен өзгөчөлөнсө керек факультетте. Факультетибиз көбүнчө мына сырттан келгендер көп ошондой таң калышат силер. Жаман киргенде эле пажи түстү бир кабинетте бирөөсү комуз чертип атса, бирөөсү гитара ойноп, фортепиано ойноп ушундай анан айтып калышат кээ бирлерчи ушинтип башыңар оорубай эртеден кечке ошентип ойноп депчи. Анан жок, бизде андай болбойт. Себеби биз ушул кесипти аркалап, ушул кесипти сүйүп мен ушундай ырдайм, мен ушундай инструмент ойнойм деп келгенбиз да. Анан көбү таң калышат ушинтип эртеден. Анан негизгиси биз эртең менен 8ден кечки саат 8ге чейин окуйбуз да. Ошол жагы бар. Анан силер кечке чейин эмне кыласыңар ал жерде дейт. Анан бизде университетте обедке чейин теория, андан кийин практика болот. Ошо практикасы обедтен кийинки инструментке даярданышат көп студенттер. Ага чейин теориядан. Ага чейин теория болот. Барлыгыңызда. Анда кесиптеш кийинки чыгарманы суроону кандай дейсиз? Бир катар ырдатабыз биздин таланттуу жигиттерибиз. Академия. Кийинки чыгарманы кимиңиздер ырдайсыздар? Мыктыбек. Рейден дайсызбы? Рейден. Насип Мырзалиев деген агабыздын аткарысында хит болгонор. Унутам эрким деген сыяктуу. Öksөгөн жашын төгүлдү күн албай сенсиз жашоого жек көрүп кетем өмүрдү эркен жек көрүп кетем өмүрдү эркен шараптан алып кегимди эркем күйүттөн эрким жеңилди эркем бүгүнчө мейли жүрөктө түнө балким сени унутам эртең унутам эртең шараптан алып унутам эртең Kestesen erken, bugün büyüdü Gelbesen erten, üzülgön eken Suyubuz bizdin, aylı tün oşol Koştoşkon жерден, aylı tün oşol Koştoşkon жерден Şaraptan alıp kegimdi erken Büyüttün erkim, жеңилди эркем Бүгүнчө мейли жүрөктө түнө балким сени унутам эртең унутам эртең шараптан алып унутам эркем мыкты деңгээлде аткарып. Анан Мыктыбек, ушул аспаптарды университетке келгенден кийин үйрөндүңүздөрбү же ага чейин эле билип элеңиздер?
Мен келгенге чейин аккордеон ойнойт болчумун. Самалышка өз алдынча үйрөнүп кичине. Эми бул жерге келип өстүк. Анан бул жерден гитараны келип үйрөндүм. Университетке келип. Алдыда дагы бир пландар болуп атса керек, же болбосо кызык болгон аспаптар ушундагы үйрөнүш керек деген. Ооба. Кайсыл аспап өзгөчө кызык болду? Мага урма аспаптар кызык болду. Азыр эми барабан, дарбуки деп коет. Ошолорду буюрса алабыз. Негизи ошол аккордеонду үйрөнүш башка аспаптарга караганда кыйын деп коет да. Ошол сиз канча жашыңыздан баштап ушул аккордеондун колго алып үйрөнүп баштагансыз? Анан сиз үчүн оңой эле болдубу бул нерсени үйрөнүш? Канча убакыт үйрөндүңүз дегендей? Мен өз алдынча үйрөнгөн үчүн кыйын болгон. Өтө үмүттү үзүп таштап да койгом. Андан кийин баары артынан түшүп бир 3 жылда үйрөндүм. 7-класстан кызыгуу башталды. Ал эми бул жакта кыздарчы кайсыл аспаптарда кол ойнотуп аласыздар? Же эми гана үйрөнүп келе жатасыздарбы? Эми үйрөнүп баштадыбыз. Азыр клавиш, фортепиано, барабан. Ошол. Негизинен сиздерде университетте мындай өзүңүздөр каалаган аспапты биринчи ушуну үйрөнөйүн, андан кийин буну үйрөнөм деген бир тандоого мүмкүнчүлүк барбы, же баягы университеттеги боюнча эле өзүңүздөр аспаптарды катарынан үйрөнүп кете бересиздерби? Бар. Ошондо биринчи кайсыл аспапты тандап алып үйрөнүп баштадыңыздар? Клавиш. Ошону тандадыңыздар, Жакшы. Анда эмесе бизде убакыт бир аз. Урматтуу кесиптеш, кийинки чыгарманы кабыл алабыз биздин студент достордон. Өзгөчө таланттуу, мына сонун үндүү, жакшы биздин таланттуу жигиттер, кыздар келди. Анда эмесе кийинки чыгарманы кабыл алабыз. Андан эмесе Гүлнур Сатылганова жазым келчи. Кайдан жүрүп сага кабылдым, карегиңде барбы жаным, жан эргетип жумшак күлгөнүң жарыгыбы аткан таңымды, жан эргетип жумшак күлгөнүң жарыгыбы аткан таңымды. Бул болсун бул куштар багында, анда келип кончу шагыма, учагында орун берейин, күттүм эле гүлүм сагына, учагымдан орун берейин, күттүм эле гүлүм сагына. Кылды асыл неге мынчалык, кирпигиңде сырлуу нур табып, жаз гүлү болсоң жыпарыңды чач, жадырасың жаным тынчалык, жаз гүлү болсоң жыпарыңды чач, жадырасың жаным тынчалык, жадырасың жаным тынчалык. Баракелде, азаматсыз. Эми кийинки суроону Калымбекке узаткым келип атат. Мына азыр акыркы курс экенсиздер. Эми мындан кийинки пландар кандай болууда? Балким музыкалык билимди дагы да жогорулатып тапшырайын деген пландар бардыр. Жакшы суроо. Окууну бүткөндөн кийин өзүбүздүн кесип боюнча эле иш кылалы деген ойлор бар. Анан бул кесипти дагы улантууга бизде уже мүмкүнчүлүк болбой калды. Себеби биз искусствого дагы кичине жашыбыз кеч калып келген. Жашыбыз өтпөсө картайып кетти деп ойлогом. Жашыбыз өтүп кетти. Мындай
өзүнүн кичинекейлери менен келип окуп калдык да. Biraz жашоо тиричиликке байланыштуу кечигип келип калдык. Анан буюрса азыр шүгүр уже бүтүп эле калдык. Буюрса аз калды, ошону бүтүп алсак. Толугу менен айтканда улантуу ойдо жок. Ушул эме боюнча эле Өз көзүңүздөр канча эле? Бизде убакыт аз калды, кесиптешем кандай кылалы? Анда биздин кылым жигитибиздерди атпасак болбой калбас. Эң чоңу десек жаңылышпайбыз. Анда Бирлан Андаштын кечирмени деген чыгармасын ырдап берейин. Санага салып менин түшүмө кирдиң, садагым күнүм болуп күнүм көптөгөн. Кайдасың айтчы деги ашыгым азыр. Мен башка тандайчтан жылап атам да. Belki başkaları da böyle taşıma. İşte şu payda olup efirden sürü böyle. Албетте. Onu bayaman publicistika izlep seni deyen жақсы чыгарманы ырдап берейин. Күттүм жаным канча күтсөм келбеди. Sağındırıp payda gettin sendegi. Sağındadım kosalığım sezbedim. Sağındadım kosalığım sezbedim. Sağınıştan sargayganım bilersin. Aro taza tun suyumdu sezersin. Alsta baydayınыңды bilgizir. Süysöň eger maga bir gün gelirsin. Süysöň eger maga bir gün gelirsin. Süygönüm. Жолуң тосуп бир кучак гүл бергеним. Жолукпадың сен да мага келбедиң. Издеп сенин элесиңди сагынып. Канча жолу канча жерди издедим. Канча жолу kanca жерди izledim. Sağınıştan sargayganım bilersin. Aro taza tun suyumdu sezersin. Alsta baydayınыңды bilgizir. Süysöň eger maga bir gün gelirsin. Süysöň eger maga bir gün gelirsin. Süygönüm. Азаматсыз бар болуңуз. Сонун ыраазычылык билдиребиз. Барыңыздардын 17 ноябрь студенттердин эл аралык майрамы менен бир катар дагы бир жолу куттуктайбыз. Байрамыңыздар менен. Эми сиздерге эркин микрофон берели, дал ошол экран аркылуу тайпалаштарыңыздарды, дос курбуларыңыздарды куттуктап, жакындарга салам жолдосоңуздар болот. Барыңыздарга урматтуу студент достор, барыңыздарга жагымдуу маанай, ар дайым ушундай майрамдарды тосуп жүрө бериңиздер. Кыргыз элибизге тынччылык, аманчылык болсун, топчулук болсун дегенде ар дайым мына ушундай жакшы эфирлерди көрүшүп жүрө берели. Барыңыздарга салам. Эң биринчиден ата-энеме салам. Биздин кураторубуз Азизбек эжеке, группалаштарым бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошол. Мыкты келиңиз. Жалпы эле Кыргызстандык студенттер майрамыңыздар менен атам менен апама терең салам айтам.
Гүзия. Арыздарга салам. Мен эң биринчи апамдарга, үйдөгү ата-энеме, анан бир туугандарыма салам айтам. Группалаштарым бүгүнкү байрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ыраазычылык тілейбиз. Алда жалаң гана ийгиликтерди каалайбыз. Жашоо турмушуңуздарда ар дайым жакшылыктар болсун, ийгиликтер коштолсун, бар болуңуздар. Ал эми кесиптеш, биз эфирибизди алда карай улантабыз. Ооба, алдыда дагы бир биздин таланттуу студент досубуз тууралуу сюжет көрүп турат. Ошол боюнча мааматты биргеликте көрүп кайталы.